Бул вертолет эмес, самолет эмес, анан деген анча мынча деген 15 метр секундта шамалдан деген тоготпойт. Тем более каршы шамал болсо оңой учуп кетет. Жерден көтөрүлүшү болот. Көтөрүш оңой болот. 4000 метр бийиктикке чейин, 5000ге чейин көтөрүлөт керек болсо. Анан жапыз 2 метр бийиктикте дагы онда жер менен учалат. Анан бурулган анткен бар чымын сыяктуу учат да, мында ордунан учуп барат, абада мында ордунан бурулуп кетет. Авторотация деп коет. Бул деген өчүп калганда эме менен парашюттун ролун аткарып калат. Кандай айланса ошондой айланып, абанын каршылыгы менен конот. Бул жеке эле деген тиги чек араны кайтарганда эмес, айыл чарбасында дагы жана курт кумурскаларга уу сепкенге, жер семирткичке, жайлоолорго деген урук сепкенге жарайт. Браконьерлерден сактайт. Токойдун өрттөн кандай кыйып атканын көрсө болот. Высоковольтный линияларды эметсе болот, тиги сынган, бузулган жерлерин караса болот. Мына 2 киши түшөт бул жерге. Менен 3 киши болот. 3 киши деген эмне деген жумушту бүтүрсө болот. Тетиктерден Подмосковьеде бул винттерди ошактан жасашат. Бул винтин ошактан жасайт. Бул моторду болсо жана Subaru деген силер айдап жүрбөйсүңөр, японский мотор. Ошонукун ошонун коюлган, калгандары эчте сложный жок. Муну деген ошактан деген упаковать этип, кит набор деп коет, ошактан алып келесиң да кайрадан бияктан чогултат. Мына бизде деле машина чогултатпайбы? Хоолор чогултатат, жанагы жеңил ошондой эле чогултат, андан да оңоюраак. Эки жүз аттын күчү бар. Жаңа эле алып келип деген право алып жанагындай эмени тиги уча турган жерибиз даяр болсо аны учабыз. Ошентип өзүбүздүн каражаттан, бюджеттен алып пенсияларды чогултуп атып эптеп жеткиздик. Баш аягы бир 30 болот го. 30 000 долларбы? Ооба. Тиги вертолеттуку. Ракетный система, пуск деп туруп мына басат. Бул пулеметтуку. Муну барын атайын ушундай заказ кылып алдырттыңызбы? Мунуку башка эле эме очадан тиги списанный вертолеттуку салып койдум. Мына учуучу полосанчы могу жерден баштаса, анан түз барып отуруп тиги имерилишке чейин болсо, бул жер деген пайдаланбаган жаткан чырганак таш турат да, ошону деген түздеп туруп полоса жасап алат элек. Анан учуп барып тиги ак неме турбайбы? Ак неме көрүнүп турбайбы? Ошол жерден учуп кетет да. Анан конгондо да ошол жерден келип туруп могу жерге метет. Анан көлдүн үстүнө дагы тигинде жасап алат элек, көлдүн үстүнөн учкандай калып дагы үйрөтөт элек балдарды. Мен 70 жашка келип калдым, эми балдардын баарын үйрөтүп, окутуп отуруп кетсек, арманы жок, кетер эле таң көрө. Встречный поток менен бияка муздак аба кирет, анан жылуу аба тияка. Мотордун ысыгы менен жылыйт да? Мотордун күлүштүндө тышында. Мунун ортосунда күлүштүк турбайбы кенеки? Мына бул. Муну деген тиги 5 жылга деген комиссионный карап чыгат да, учканга уруксат деп лицензия берет. Анан биз деген окуган правабыз болуш керек. Анан учаарда деген радиостанция болот бул жерде. Биз ушул багытты көздөп учкан атабыз. Караколго баргантабыз же Бишкекке баргантабыз десе, анан алар учканга уруксат дейт. Анан ошондо учасың. Тияка кондук дейсиң. Конгондон кийин кайра учаарда учкан атабыз деп эскертип турушуң керек. Анткени учение болуп калып, жапыз вертолеттор учуп калат, ошолорду байкаш керек. Истребительдер учуп калат балким. Бул жерге келген сайын эң көп киши келди. Учурасыңбы, келип отурайбы? Ай, болбойт мага. Менин правам жок, лицензиям жок десем болбойт. Кичине эле учуп көтөрүп көрүңүзчү деп.